Эми жумуш жагына өтсөк. Мени бүгүн биринчи эле күнү аябай ренжитти. Бул биринчи эле сессиябыз ачыгын айтканда. Мен аябай элдин алдында барганда жаңы жүздөр деп элдер бизди колдоду эле. Жаңы жүздөр келсин деп, могул жерде азыр 87 депутат отурат. Неужели ушул 19 депутат бизди башкарып алабы деген да ой кетип атат мендечи. 6-чы соттун депутаттарынан аран кутулдук эле өзү 6 жылда. Ачыгын айтайын. Анан кечирип коюңуздар эгер катуу. Ушул эки кандидат тең Адахам Кимсанбаев да эскинин эски саясатчысы. Талант Турдумамедов дагы жок дегенде 2 жолу депутат болгон киши. Ушул 69-68 депутаттын арасынан неужели бир 3-4 таза бир жакшы бир кандидаттар чыкпадыбы деген ойлор келип атат да, ачыгын айткандачы. Мен эми кечирип коюңуздар, бардыгын ачык айтып коюшка туура келип атат. Бул бир. Экинчиси, жогорку кеңеш дагы эмнеси мени ренжитти. Жана түштөнүүгө түшкөндө ашканага туалетинде же туалетный бумагасы жок. Ашканасына кирсең жана мээңе соккондой кылып эшиги же бир тамагы жок. Бул эмне деген ак үй бул? Биз биринчи жолу кирип атабыз бул жерге. Эгер чарбалык иштерибиз, ичиндеги иштерибиз ушул болуп аткан болсо, мамлекеттин акыбалы кандай болот эртең?